Jıl sayın жаңы жер açış gerek. Чоңлай районунун Жекенди айылынын тургуну Нимат Садыков көп жылдан бери картошканын ар түрдүү сортун эгип, дыйканчылык менен алектенет. Чоңлай районундагы картошка өндүрүү боюнча окууга катышып, агрономдор менен биргеликте жакшы жана сапаттуу үйрөн алууну үйрөнгөн. Быйыл 2 гектар жерге элита жана коломбо сортторун айдаган. Учурда үйрөндүү картошка эгип, өлкөнү сапаттуу азык-түлүк менен камсыз кылуунун аракетинде. Негизинен эми бул иштерди биз дыйканчылык менен мурдатан эле жасап келгенбиз. Бирок эми азыркы учурдун талабына ылайык биз ушул Чоңлай районунда үйрөндүк картошканы өндүрүүнү колго алышыбыз керек болуп атат. Себеби дегенде ал эң негизгиси биз товарды картошкадан эмес, үйрөндүк картошканы алып Кыргызстандын бардык точкаларына жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. Агахан фонду бизге ошо эң эле жардам берип жүргөн мурдатан башка проекттер боюнча дагы, мал чарбасы боюнча дагы, башка иштер боюнча эми азыр картошканын үрөндөрүн өндүрүү боюнча ошо Агахан фонду ошо абдан жакшы жардам берип атат. Жергиликтүү өзгөрүү долбоорунун алкагында Чоңлай жана Ат башы райондорунда ийгиликтүү дыйкан программасы ишке ашууда. Жекенди айылындагы дыйкандардын, жергиликтүүлөрдүн жана агрономдордун катышуусунда демо талаа иш-чарасы уюштурулду. Долбоордун максаты аталган райондор деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашкандыктан алардын мүмкүнчүлүгүн колдонуу, топурагы таза аймакта сапаттуу жана түшүмдүү үйрөндү өндүрүү менен экспортко чыгаруу болуп саналат. Научный агрономду алып келгенбиз, ушулар биригип 10 жаңы агротехнологияны да табып чыгышты. Мисалыга кайрак жерде картошка өстүрүү, суу азыр көрүп атасыздар, бир аз тартыш болуп атат. Ошого жаңы технологиялардын бири деп демо полябыз бар, аны да таанышып көрөбүз бүгүн. Андан сырткары экинчи багыты мисалыга мульчирование деп коет, жүндөн колдонуу менен картошканын үйрөндүн ындуулукту сактоо боюнча дагы жаңы нерселерди биргеликте үйрөнүп атабыз. Райондогу түшүмдүү жана сапаттуу картошка өндүрүү долбоорун жергиликтүү бийлик да колдойт. Райондогу дыйкандардын көпчүлүгү картошка эгүү менен алектенгендиктен окутуулар пайдалуу болгондугун айтат. Адистер жергиликтүүлөр картошканын туура сортун тандап, өткөн жылга караганда көп түшүм аларын айтат. Ошондой эле тоолуу аймакта эгилген картошкаларда эч кандай оору болбойт дешет. Жылда кайсыл урукта иш керек, кандай неме. Бул жакка кыска мөөнөттүү немелер керек. Эрте пишүүчү картошкаларды сунуш кылабыз да. Узак мөөнөттөөлөр кардын астында калып кетет. Буларды ошо кыска мөөнөттөөлөр дагы өзүнүн мөөнөтүндө мисалы 70-80 күндө 70-80 күндө бул жерде күндүн энергиясы жетишпейт. Ошо 70-80 күндө пишпайт. 90 күн 100 күнгө бара чыккыча элечи уже жерден чыккыча кыйла күн убакыт өтүп кетишет дагы. Бул жерде основной кыска мөөнөттүү неме келет. Азыр мына Араван району, ушу Чоңлай району, Араван районунун элин камсыз кылып атат үрөө менен, картошка үрөнү менен. Чоңлай районунда өндүрүлгөн картошкага талап жогору. Башка райондун дыйкандары тоолуу аймактын уруктарын алып, түшүмдүү үрөн алууга аракеттенүүдө. Ал эле эмес, Өзбекстандан да кызыккандар бар. Андыктан ийгиликтүү дыйкан долбоору аймактагы айыл чарбанын өнүгүүсүнө негиз болот. Сактор Атбеков, Ош ТВ жаңылыктары.